Өткөн суткада Кыргызстанда коронавирус 1965 адамдан табылып, 571 бейтап айыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдирди. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 1490, Ош шаарында 45, Чүй облусунда 111, Ош облусунда 94, Талас облусунда 8, Нарын облусунда 16, Ысык Көл облусунда 35, Жалал Абад облусунда 93, Баткен облусунда 73 учур катталды. Ушуну менен өлкөдө оору жуктургандардын жалпы саны 125.003 жетти. Анын ичинен 110.082 бейтап дартты жеңген. Коронавирус бир сутка ичинде 8 адамдын өмүрүн алды. Алар Бишкек шаарында 2, Ош шаарында 1, Баткен облусунда 3, Ысык Көл облусунда 2 учур. Муну менен жалпысынан 2000 киши коронавирустун курмандыгы болду. Кечээден бери 39 медиктен да коронавирус аныкталган. Учурда стационарларда 3389 бейтап коронавирустан дарыланып жатат. Анын ичинен 962 адамдын абалы оор болсо, 158 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланууда. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов ден соолугу начарлагандыгына байланыштуу изоляцияда болуп, 28 июндан тарта ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык учурда төраганын абалы туруктуу. Дарыгерлердин көзөмөлүндө. Учурда Жогорку кеңештин аппаратынын жалпы 13 кызматкеринде, анын ичинде төраганын кабылдамасында иштегендердин арасында коронавирус илдети аныкталган айтылды. Алар менен байланышта болгон 36 кызматкер ооруну алдын алуу жана жайылтпоо максатында аралыктан иштөө режимине өткөрүлгөн. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга болгон расмий сапары жыйынтыкталып Бишкекке келди. Жапаров Тажикстанда 28-29 июнь күндөрү болду. Мамлекет башчы Душанбе шаарындагы Дости янтына барып, Тажик мамлекетинин негиздөөчүсү Исмоили Самоминин эстелигине гүл чамбар койду. Расмий сапардын алкагында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Өлкө лидерлери кыргыз-тажик кызматташтыгы боюнча маселелердин кеңири чөйрөсүн кылдаттык менен талкуулашты. Тет-а-тет форматындагы жана кеңейтилген форматтагы жолугушуулардын жүрүшүндө тараптар саясий диалогту мындан ары бекемдөө маселелери боюнча пикир алмашып, ошондой эле кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоого өзгөчө көңүл бурушту. Өлкө башчылары Душанбе шаарында сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Мамлекет башчылары саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка чөйрөлөрдөгү кыргыз-тажик мамилесинин абалын жана келечегин талкуулап пикир алмашты. Кыргызстан жана Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон Душанбе шаарында кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чегара маселесин талкуулашты. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Рахмон Тажикстан менен Кыргызстан эл аралык аянтчаларда биринчи кезекте Бириккен Улуттар уюму, ЖКК, ШК, ЭКК жана КМШ алкагында активдүү кызматташып жатканын белгиледи. Ал эки тараптуу мамилелердеги башка маселе мамлекеттик чегара тилкелерин делимитациялоо жана демаркациялоо менен байланыштуу экенин айткан. Бул маселенин көп жылдан бери токтоп тургандыгы эки тараптуу тез арада алгылыктуу чечимдерди ойлоп табууга ынандырат деген тажик лидери. Анын айтымында чегарадагы акыркы окуя тараптар чегара маселелерин, трансулуттук кызыкчылыктарды эске алып, сүйлөшүү жолу менен чечүү керектигин көрсөттү. Кыргызстанга Түркмөнстандан Садыр Жапаровдун расмий иш сапарында сүйлөшүлгөн келишимдин алкагында жүктүн биринчи партиясы келди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Биле кетсек, 27 июнда Кыргыз-Түркмөн экономикалык форумунда эки тараптын өнөр жай кызматкерлери менен ишкерлердин ортосунда келишимдерге кол коюлган. Тагыраагы $21 миллион ашык каражатка жашылча жемиш, сантехникалык буюм жана азык-түлүктү жеткирүү боюнча келишим түзүлгөн. Мындан сырткары кийим-кече жана бут кийим өндүрүшү, эки өлкө ишкерлери ортосунда инвестициялык ишмердүүлүктү жана импорттук экспорттук операцияларды өнүктүрүү жаатындагы кызматташтык тууралуу чечим кабыл алынган. Бул макулдашуулардын алкагында 29 июнда Бишкек шаарына Түркмөнабад шаарынан жүк жүктөлгөн учак келип конду деп айтылат маалыматта. Жүктү Бишкектен президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары Адылбек Касымалиев тосуп алды. Жогорку кеңештин депутаттар тобу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповго электр кубаты жана жылуулукка жаңы тарифтерди киргизүүнү токтото турууну сунуштап кат жөнөттү. Бул туурасында эл өкүлү Дастан Бекешев билдирди. Депутат социалдык тармакка каттын көчүрүлгөн версиясын жарыялады. Анда депутаттар өлкөнүн электр энергия системасынын абалын көрүп тургандыгын айтып, бирок тарифтерди көтөрүү социалдык жарылууга жана ири компаниялардын жабылышына алып келет деп эскертишкен. Андан сырткары бийликтин бул кадамы инфляциянын өсүшү, жакыр
чалкынчылыктын көбөйүшү, инвестициянын сыртка чыгып кетиши жана өлкөдөгү коронавирус боюнча абалдын начарлашы сыяктуу терс көрүнүштөрү менен катарлаштырып калып жатат дешкен. Депутаттар министрлер кабинетине бул учурларды эске алып, тарифтерди көтөрүүнү жок дегенде 3 айга жылдырып турууну сунуш кылган. Андан сырткары коомдук жалпы талкуу кылып, майнинг фермалардын статусун карап көрүүнү да кошумчалаган. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы Ош шаарынан куралдар менен ок-дарыларды сактаган жашыруун жайды тапты. Министрликтин маалыматына караганда, кароосуз калган үйдө капка урулган 5,45 калибрдүү октору менен Калашников үлгүсүндөгү автомат жана тетиктери чачылган 16 калибрдүү сайсыз ок атуучу курал алынды. Курал жарактар жерге көмүлүп катылган. Бул факты боюнча жаза кодексинин 253 беренеси. Куралдарды, ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү менен иликтөө иштери башталып, табылган куралдар боюнча экспертизалар дайындалды. Шектүү катары 2 адам кармалды. Алардын бири мурда соттолгон. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрликтин ыкчам каттоосунда турат. Алардын куралдарды мыйзамсыз алууга, өткөрүп берүүгө, сатууга, сактоого, ташууга катыштыгы текшерилет. Россияда эмгек мигранттарын коронавируска каршы вакцинациялоо башталып, учурда 2 жерде эмдөө жайлары иштеп жатканын BBC жазды. Маалыматка караганда, жумуш берүүчүлөр өз ишканасында иштеп жаткан чет элдиктер эмдөөдөн өтүшү үчүн көп тармактуу мигранттар борборуна өтүнүч кат менен кайрылышы керек. Борбордон мигрант вакцина ала турган күндү белгилешет. Чет элдик кызматкери вакцина алгандыгы тууралуу сертификаттагы жумуш берүүчүнүн колуна берилет. Азырынча мигранттар Москвага жакын жайгашкан Сахаров аймагындагы көп тармактуу мигранттар борборунда жана Садовод базарындагы эмдөө жайынан вакцина ала алат. Эске салсак, Москвада мигранттарды коронавируска каршы Спутник Лайт препараты менен эмдөө чечими кабыл алынган.